Бакай Ата районундагы суу батпаган Кайназар каналы кеңейтилүүдө. Суу чарба башкармалыгынын кызматкерлери күндүн сууна карабай иштеп, жаздын камын кышта көрүүнү чечишкен. Каналдын узундугу 7600 метрди түзөт. Азыркы тапта анын эң көйгөйлүү жерлери оңдолууда. Биз эми буну азыртан кылбасак кийин кеч болуп калат да. Азыр кичине суу батпай нары бери болуп атат. Анан азыр расчет этип кеңейтип, жазга дайындык көрүп атабыз. Азыр көрбөсөң кийин кеч болуп калат. Суу кой бергенде иштей албайсың. Азыр күн суук деле эмес, жылуу эле. Оорчулук жок. Биз зато дайындап койсок кийин өсүшкө жакшы. Кызычуу болбойт. Элге да ыраазы болот. Аталган канал райондун Биримдик жана Бакай Ата айыл аймагындагы 4300 гектар жерге суу жеткирет. Адистердин айтымында, жылда сугат кызыган маалда каналдын башынан бөлүнгөн суу ушул жерге жеткенде батпай сыртка агып коромжу болчу. Дыйкандар сууну кенен ала албай, нааразычылык жаратышчы. Көйгөйдү чечүүгө республикалык бюджеттен каражат бөлүнүп, тиешелүү тапшырмалар берилген. Головной жагында жүктөлө турган суу 5 куб 400. Ошо сууну биз баягы сүрө келгенде ушул жерден ашчы да дайыма. Анан кийин биз чечтик, бир бетин ала турган болдук каналдын. Бир бетин алабыз, 1 метр кеңейтебиз. Мо бетондорду кесип, наркы бетин өсүп көргөндөй казылды. Эми наркы бетине ушу кечкалар наркы сыртка кеңейтилет. Бул азыр ичи 2 метр эндүү болсо, Кудай болсо эндүүлүгү 3 метрге барат. Таманы полный монолит бетон болгондон кийин кескенге муктаж болуп атабыз. Жумуштар аба ырайы абдан суук учурда гана токтоп, күн бир аз жылыганда кайра уланууда. Райондун акими улам кабар алып, жазгы сугатка болгон даярдыкты күчөтүүдө. Максаты каналдарды оңдоп түзөө иштерин сугат баштала электе бүтүрүп, дыйкандарга сууну өз убагынан кечиктирбей берүү. Мына мамлекет тарабынан дагы ушу боюнча тапшырмалар коюлуп атат. Себеби элибизде алдын ала даяргерчилик жазгы тала иштерине толук ушу тиешелүү кызматтар жасап берсе, элибиз дыйкандарыбыз да кыйналбайт. Январь айынын акыры суук болсо деле баягы кээ бир даярдоо иштерини жер тоңгон жок жүргүзүп жатабыз. Кудай буйруса, мынакей эрте февраль, март айларында биринчи сууларды элге беребиз. Райондо жалпы 26667 гектар сугат жер бар. Жылына марттын 20-сынан тарта дыйкандарга суу бериле баштайт. Өткөн жылы 76 чакырым арык каналдар ашары менен 7 километр 200 метр канал механикалык жол менен тазаланган. Жараксыз жерлери бетондолгон. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.